Саламу алейкум, урматтуу бир туугандар, кандайсыңар? Биз 10 чакты күндөн бери колубуз бошобой, видео сала албай, комментарийлерге жооп бере албай калдык. Ал үчүн кечирим сурайбыз. Мына бүгүн ошо бир аз кол бошогондон пайдаланып, малиналардын арасын кантип ачабыз, ошол жөнүндө азын-аулак кеп кылалы. Мына биздин малина Маравила. Анан шу 1 метр жерге, 1 метр аралыкка где-то 12ден бир 16 штук көчөт калтырсаңар болот да. Мына көрдүңүздөрбү? Мына суюлбай атканын карагыла. Анан тигерден бери суюлтуп келатам. Анан примерно 30-40 сантиметрге мондай жалбырактарын да жулуп салышыбыз керек да. Жалбырактарды жулганда байлап, этияттап өйдө карай тартышыбыз керек. Ылдый карай тартсак эметип кетет. Мындай аягына чейин десеңер ылдый жагын көрдүңөрбү? Эмесин баары монтип сыйрып кетет. Ошон үчүн өйдө карай тартабыз. Мына монтип 30-40 сантиметрге эметебиз. Анан сразу чөптөрүн жула кетебиз. Суюлтканын кандай кылабыз? Мондай карап туруп эле. Загущающий анан майдаларын алабыз. Мына ачып туруп эле. Бул жер нормальный эле экен. Могу жерден суюлтушубуз керек экен. Чоңуна ичинесине карабай алышыбыз керек. Желательно чоңдорун алабыз. Чоңдорун калтырабыз дегеним да, калтырып майдаларын алып салышыбыз керек. Бул жерде аябанын кереги жок. Примерно 12-15 штук калса болот 1 метр жерге. Мына көрдүңүздөрбү? Мындай ичкелерин алып салабыз. Анан мынтип бир 30-40 сантиметрге жалбырактарын алып таштайбыз. Мындан бир 10 күн мурун кылышыбыз керек эле. Убактыбыз жок. Бир аз малина көтөрүлүп кетти. Бирок кеч жасабай койгондон көрө жасашыбыз керек да. Муну эмне себептен кылабыз? Могу жалбыракты алып атканыбыз араларынан шамал өтүп, малинанын жана бактериялык козугар оорларына жолотпой жакшы натыйжа берет. Ал эми суюлтканыбыз мөмөнүн эрте түшүмгө киришине жана чоң болушуна жакшы таасир берет. Мына ошондой туугандар. Мына көрдүңүздөрбү? Жерде аба кеңири ойноп турат. Мына көрдүңүздөр. Ал эми мына бул сол эметиле элек, суюлтула элек, жалбырактар алына элек. Көрдүңүздөрбү? Бул жер өзүнчө эле түнк токой. Муну аралап караш да кыйын. Бул жерде любой ооруну күтсөңөр болот да. Мына ушундай. Анан ошо 3-4 күндөн бери огородду аралай элек. Мына Каталония жүзүмүбүз гүлдөп калыптыр. Бүгүн 10 июнь. Мына көрдүңүздөрбү? Мына гүлдөгөндө монтип гүлдөйт. Анан мына жүзүмүбүз ошентип гүлдөп калыптыр. Экинчи обработканы кылганга үлгүрбөй калдык. Бирок башка жүзүмдөрүбүз ача элек экен гүлүн. Башкаларды кылабыз бүгүн кечинде обработка. Бирок бул Каталонияга тийбейбиз. Муну эми жүзүм гүлдөп бүтүп, кичине баш алып калган мезгилде муну кайра обработка кылып коебуз да. Мына карасаңыздар, башка жүзүмдөр гүлдөй элек. Муну эстеп койсок болот экен. Каталония биз тиккен жүзүмдөрдүн арасынан эң биринчи гүлдөөчү сорт экен. Булар гүл ача элек пока. Бирок ушу баштыктары толоюн деп калыптыр. Бир 2 күн, 3 күн ичинде гүлдөчүдөй. Мына ошондой бир туугандар азыр малинабыздын
Биягын суюлтуп кеттик, бирок жалбырагын ала элекпиз. Ушул тарабын жалбырактарында азыр бир сыйра суюлтуп алып туруп, баарын жалбырактарын алып чыгабыз. Монтип. Муну колдон келсе обязательно жасаш керек. Эми көп айдагандар болсо иши жалдап жасаганы оң. Буюрса түшүмдү көрсөтөбүз. Июлдун аягы август менен былтыр бышты эле. Түшүмдүн чоңдуулугу эми спичканын коробкасына экөө араң баткан эмелери бар да. Эми сүрөттөрдү буюрса салабыз, жиберебиз. Былтыркы сүрөттөрдөн да эметем. Былтыр да ушундай кылганбыз. Сонун болот. Анан түшүмдүүлүктү көтөргөнгө мунун чоң жардамы бар да. Муну обязательно суюлтушубуз керек. Монтип токой кылып калтырганыбыз болбойт. Көрдүңүздөрбү, мына чоңойбой туруп эле гүлдөй баштады кээ бирөөчү. Биз былтыр ушундай кылып жасагандан кийин где-то бою 2 метр, 3 метрге чейин жеткен да малинанын бийиктиги. Анан капталдарынан каптал бутактары, латералдар чыгып, ошолордун баары чүмгө бергенде былтыркы түшүм мощный болгон. Ошол кайрадан эфирден кезиккенче саламатта болуңуздар. Жакшы туруңуздар, оорубаңыздар.